Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Баарыңарды жаңы окуу жылынын башталышы менен чын жүрөгүмдөн куттуктап, алгачкы сабагыбызды баштайбыз. Баткен облусу Лейлек району номер 5 мектеп гимназиясынын математика жана информатика мугалими Сагыналы кызы Бактыгүл. Силер менен бүгүн математиканын алгебра бөлүгүнө киришебиз. Буга чейин силер 5 жана 6 класста математика деген китептерди пайдаланып, сандар менен болгон түрдүү амалдарды, теңдемелерди чыгарууну, маселелерди чыгарууну, амалдардын аткаруу тартибин, башкача айтканда арифметика жөнүндө жалпы түшүнүккө ээ болгонсуңар. Быйылкы жаңы окуу жылында силер математиканын алгебра жана геометрия деген бөлүктөрүнө киришесиңер. Алгебра бул алгебралык операцияларды изилдеген илим, ал эми геометрия геометриялык фигуралар жөнүндөгү илим. Геометрия бөлүгүнө биз өзүнчө сабакта токтолобуз. Бүгүн силер менен алгебра деген бөлүккө киришебиз. Алгебра өзгөрмөлүү туюнтмалар менен болгон амалдар, өзгөртүп түзүүлөр, теңдеш өзгөртүү, окшош мүчөлөрдү келтирүү, даражага көтөрүү, кашаларды ачуу, көбөйтүүчүлөргө ажыратуу жана башкаларды алгебралык операциялар деп аталып, алар математиканын алгебра деген бөлүгүндө изилденип үйрөнүлөт. Алгебра бул айлана чөйрөнүн турмуштук кырдаалдарын чагылдырган түрдүү математикалык объектилер менен жүргүзүлгөн алгебралык операцияларды изилдеген математиканын бөлүгү. Алгебра термини Борбордук Азиялык атактуу математик окумуштуу Мухаммед Ал-Хорезми жазган Алжебра ал-Мукабала аттуу эмгегинен келип чыккан. Алгебра те байыркы заманда жаралып, бүгүнкү күндө эң бир өнүккөн жаш илимдердин бири. Алгебраны үйрөнүүдө силер аныктама, теорема, касиет, эреже жана башка ушул сыяктуу түшүнүктөр менен таанышасыңар. Ошондой эле бул математиканын алгебра бөлүгү абдан кызыктуу жана силер үчүн бул бөлүмдү өздөштүрүү кыйынга турбайт деп ишенем. Кымбаттуу 7 класстын окуучулары, бул бөлүмдү үйрөнүүдө баарыңарга ийгилик каалаймын. Бүгүнкү биздин биринчи темабыз өзгөрмөлүү туюнтмалар. Сабагыбыздын максаты бүгүн силер өзгөрмөлүү туюнтмалар жөнүндө жаңы билимге ээ болуп, өзгөрмөлүү жана сан туюнтмаларын чыгаруунун жолдорун үйрөнөсүңөр. Ошондой эле ар кандай деңгээлдеги көнүгүүлөрдү иштөө менен билимдериңерди өнүктүрүп, керектүү учурда пайдаланууга тарбияланасыңар. Анда балдар, жаңы темага киришерден мурун силерге туюнтма жана сандуу туюнтма жөнүндө эсиңерге сала кетейин. Туюнтма деп эмнени айтабыз? Мисалга ала турган болсок, балдар, менде 3 карандашым бар болчу. Анын бирөөсүнү иниме бердим. Менде 2 карандаш калды деген текстти математикалык тилде жазууга мүмкүн, Мисалы, 3 минус 1 барабар 2 деп жазсак болот. Демек, бул эң жөнөкөй туюнтма. Ал эми сандуу туюнтма дегенибиз, балдар, силер буга чейин математикада чыгарып келген эле мисалдар. Мисалы, мына 5 кошулган 6 барабар 11. Бул сандуу туюнтма. Же болбосо кашалардын ичинде жазылган 456 минус 356 көбөйтүлгөн 2 минус 45. Бул сандуу туюнтма. Мына ушундай эле. Демек, балдар, сандуу туюнтма деп эмнени айтабыз? Сандар, математикалык амалдар жана кашалар менен берилген туюнтма сандуу туюнтма деп аталат. Бүгүнкү силер менен өтүлүүчү тема өзгөрмөлүү туюнтма. Сандуу туюнтмага мисалдар келтиребиз, балдар. Мисалга ала турган болсок, мынакей жөнөкөй эле мисалдар. Силер бул мисалдарды чыгарууну билесиңер, амалдардын аткаруу тартибин билесиңер, демек сандуу туюнтмага кеңири токтолуунун кажети жок. Өзгөрмөлүү туюнтма сандар жана тамга менен болгон түрдүү амалдарды өз ичине камтыган туюнтма өзгөрмөлүү туюнтма деп аталат. Туюнтмада жалгыз же бир нече өзгөрүүлмө камтылышы мүмкүн. Ошого жараша туюнтма бир өзгөрмөлүү, 2 өзгөрмөлүү жана башка болушат. Мисалга ала турган болсок, 2 көбөйтүлгөн каша x кошулган 3 каша. Демек, бул бизде өзгөрмөлүү туюнтма. Башкача айтканда, санды, математикалык амалдарды, көбөйтүү, кошууну, кашаны жана тамгаларды өз ичине камтып жатат. Бул өзгөрмөлүү туюнтма. Ушундай эле 34a минус 13ax. Бул дагы өзгөрмөлүү туюнтма. Ушундай эле каша 123 минус 65a бөлүнгөн 3 кошулган 4. Демек, өзгөрмөлүү туюнтманын сандуу туюнтмадан айырмасы, эгерде туюнтмага бир эле өзгөрүлмө же болбосо тамга кошулуп жазылса,
анда ал өзгөрмөлүү туюнтма болуп калат экен. Түшүнүктүүбү балдар? Дептериңерге жазып отурууну унутпагыла. Коэффициент. Алгебрада адатта сан түрүндөгү көбөйтүүчү тамгалардан мурда жазылып, коэффициент деп аталат да, алардын арасына көбөйтүү белгиси коюлбайт. Мисалга ала турган болсок, 3а плюс 6 деген өзгөрмөлүү туюнтмасында анын ордуна 3 деген коэффициент жазылып, көбөйтүү белгиси коюлган жок. 4y минус 5s плюс 2 деген өзгөрмөлүү туюнтмасында y'дин алдына 4, s'нын алдына 5 деген коэффициенттер жазылды. 5ден 3k плюс 34 деген өзгөрмөлүү туюнтмасында 5ден 3 бул коэффициент деп аталат. Ошондой эле балдар өзгөрмөлүү туюнтманын ичинде камтылган өзгөрмөнүн же болбосо тамганын санына карата туюнтмалар 1 өзгөрмөлүү, 2 өзгөрмөлүү, 3 өзгөрмөлүү деп аталат. Мисалы, биринчи туюнтмада бир гана тамга же өзгөрмө камтылгандыктан бул 1 өзгөрмөлүү. Экинчиде 2 тамга камтылгандыктан бул 2 өзгөрмөлүү. Үчүнчүдө 1 тамга камтылгандыктан бул 1 өзгөрмөлүү болуп эсептелинет. Эреже. Туюнтманы сан мааниге ээ кыла турган сандар өзгөрүлмөнүн кабыл алууга мүмкүн болгон маанилери деп аталат. Математикада ошол маанилер туюнтманын аныкталуу областы деп аталат. Башкача айтканда, туюнтманы чыгарганыбызда, эгер өзгөрмөнүн ордуна кандайдыр бир сан берип туюнтманы эсептесек, акырында сан келип чыкса, анда ошол өзгөрмөнүн ордуна койгон сан өзгөрүлмөнүн кабыл алууга мүмкүн болгон мааниси же аныкталуу областы деп аталат. Мисалы, 2n, 2n плюс 1, 12 бөлүнгөн x минус 5 туюнтмаларынын аныкталуу областтарын тапкыла. 2n жуп сандардын көптүгүн туюнтуучу өзгөрмөлүү туюнтма. Эмне үчүн? Анткени балдар 2 бул коэффициент, n каалагандай натуралдык сан. Эгерде n'ин ордуна каалагандай натуралдык санды берсек, анда 2ге көбөйтсөк, биздин туюнтмабыздын мааниси дайыма жуп сан келип чыгат. Мынакей, 2-ни 1ге койтсок 2, 2-ни 2ге койтсок 4, 2-ни 3кө койтсок 6, 2-ни 4кө койтсок 8. Силер каалаган маани берип көргүлө. Мисалга ала турган болсок, 2ге 55ти берип көрсөңөр дагы эле бизде жуп сан келип чыгат. Демек, бул бизде жуп сандардын көптүгүн туюнтуучу өзгөрмөлүү туюнтма болуп эсептелинет экен. Мына ушул өзгөрүлмөнүн ордуна берген маанилерибиз, мынакей 1, 2, 3, 4, 5 жана башка чексиз көп сандар, мына ушул 2n өзгөрмөлүү туюнтмасынын аныкталуу областы же болбосо өзгөрүлмөнүн кабыл алууга мүмкүн болгон маанилери деп аталат. Ушундай эле 2n плюс 1 так сандардын көптүгүн туюнтуучу өзгөрмөлүү туюнтма болуп эсептелинет. Анткени силер билесиңер, 2n жуп сандардын көптүгүн туюнтуучу өзгөрмөлүү туюнтма, анда ага биз 1 санын кошсок, каалагандай жуп санга 1 санын кошсок, анда так сан келип чыгат. Анда мисалга ала турган болсок, мына мисалдан карагыла, каалагандай сандарды берип көргүлө n'дин ордуна. Анда биздин ага 1ди кошсок, биздин туюнтмабыздын мааниси так сан келип чыгат. 3, 5, 7, 9 жана башка чексиз көп сандар. Үчүнчүсү, 4x бөлүнгөн 5x плюс 10 туюнтмасынын аныкталуу областын тапкыла. Бул үчүн биринчи мисалга ала турган болсок, x'ин ордуна 1ди берип көрөлү. Анда 4x бөлүнгөн 5x плюс 10, 4тү 1ге көбөйтөбүз, x'ин ордуна 1 санын коюп чыгабыз. 5ти 1ге көбөйтөбүз, барабар 15ден 4. Биздин туюнтмабыздын мааниси сан маанисин берип жатат. Демек, биздин x барабар 1 деген саныбыз бул туюнтманын аныкталуу областына кирет. Ушундай эле 2-ни бергенибизде дагы туюнтманын мааниси сан маанисин берип аныкталуу областына кирет. Ал эми минус 2-ни бергенибизде балдар, 4 көбөйтүлгөн минус 2, 5 көбөйтүлгөн минус 2 кошулган 10. Анда 8 бөлүнгөн минус 10 плюс 10. Бизде минус 10 плюс 10 эмнени берет? Албетте, 0ду берет. Демек, бөлчөктүн бөлүмү 0, санды 0го бөлүүгө мүмкүн эмес. Демек, бул учурда туюнтма жашабайт. Демек, балдар, бул жерде минус 2 деген сан бул туюнтманын аныкталуу областына кирбейт. Ушул жерден эскертүүнү эстеп калгыла. Бөлчөктүү туюнтманын бөлүмү 0го барабар болсо, анда ал туюнтма жашабайт. Анткени санды 0го бөлүүгө болбойт. Демек, силер ойлоп калышыңар мүмкүн да, эгерде терс санды берсек, туюнтмабыз жашабай калышы мүмкүн экен деп. Жок, балдар. Мисалы, минус 1ди берип көргүлө. Анда минус 1ди берсек,
5'ten minus 4. Demek bu bizde tuюнтмабыз сан maanisini berip жатат. 5'ten minus 4 деген сан maanisini berip жатат. Demek bu жерде дагы биздин туюнтмабыз жашайт. Демек, балдар, бул 4x бөлүнгөн 5x плюс 10 туюнтмасынын аныкталуу областы x өзгөрүлмөсү минус 2ден башка ар кандай маанилерди кабыл ала берет. Башкача айтканда, x'тин ордуна минус 2ден башка каалагандай санды койсоңор, бул туюнтма жашайт жана ошол сандардын бардыгы бул туюнтманын аныкталуу областы боло алат. Түшүнүктүүбү, балдар? Жогорудагы мисалдардан кийин, балдар, биз төмөнкүдөй жыйынтык чыгара алабыз. Бөлчөктүн бөлүмүн нөлгө айландыра турган өзгөрүлмөнүн маанилери туюнтманын аныкталуу областына кирбейт. Ошондуктан биз алгебралык туюнтманы же болбосо өзгөрмөлүү туюнтма дейли, туюнтманы 2ге бөлөбүз. Биринчиси өзгөрүлмөнүн бүткүл маанилеринде жашай турган туюнтмалар, экинчиси өзгөрүлмөнүн кээ бир маанилеринде жашабай турган туюнтмалар. Бүткүл маанилеринде жашай турган туюнтмаларга 5k плюс 1, 3төн 2a минус 2, 5k бөлүнгөн 8 мисал боло алат. Бул туюнтмаларда, бул тамгалардын ордуна каалагандай сандарды койсоңор, бул туюнтма жашай берет. Башкача айтканда, туюнтманын жыйынтыгы сан маанисин берет. Ал эми экинчиде 6 плюс x, 2x минус 10, 5 бөлүнгөн y минус 5 деген туюнтмаларга сандардын ордуна 5 санын койсоңор, бөлчөгүбүздүн бөлүмү 0 болот дагы, биздин бул туюнтмабыз жашабай калат. Демек, бул кээ бир маанилерде бул туюнтма жашабайт дегенди түшүндүрөт. Көнүгүү, балдар. Китебиңерде номер 17 көнүгүүнү карагыла, г-сыны туюнтмалардын маанилерин эсептегиле дейт. 6,5 минус 4 плюс 10. Эгерде m барабар 2ден 1 болсо, башкача айтканда, m барабар 2ден 1 болгондо бул туюнтманын маанисин эсептегиле. Анда биз mдин ордуна 2ден 1ди коебуз дагы. 6,5 минус 4'тү 2ден 1ге коюлсак 2 кошулган 10. Амалдардын аткаруу тартиби боюнча кашанын ичин биринчи аткарып, 6,5 минус 12 деп, минус 5,5 деп туюнтманын маанисин табабыз. Ошондой эле номер 18 көнүгүүдө туюнтмалардын аныкталуу областын тапкыла дейт. Башкача айтканда, кайсы маанилерде бул туюнтма жашайт? b минус 12, b бөлүнгөн b минус 1. Силер бул туюнтманы караганда эле байкадыңар, менин билишимче, бул туюнтма кайсы учурда жашабайт? Албетте, эгерде b барабар 1 болсо, анда туюнтма жашабай калат. Башкача айтканда, бөлчөктүн бөлүмү 0га барабар болуп, санды 0га бөлүүгө мүмкүн эмес болуп калат. Демек, бул туюнтманын аныкталуу областы бирден башка бардык сандардын көптүгү болуп эсептелет. Ушундай эле, балдар. Өзгөрүлмөлөрдүн кайсы маанилеринде берилген туюнтма мааниге ээ эмес? Китебиңизде номер 20 көнүгүү. 6a бөлүнгөн a плюс 5. Анын ордуна кайсы санды койсок, биздин бул туюнтмабыз мааниге ээ болбой калат же болбосо жашабай калат дейт. Албетте, минус 5'ти койгонубузда биздин бөлчөгүбүздүн бөлүмү 0 болот дагы, бул туюнтмабыз жашабай калат. Кийинкиси 21 көнүгүүдө туюнтма түрүндө жазгыла дейт. X саны менен a жана b сандарынын көбөйтүндүсүнүн суммасы. Демек, мына ушул сүйлөмдү математикалык тил менен жазгыла деген сөз экен. X-ка кошобуз, a жана b сандарынын көбөйтүндүсүн, суммасын тапкыла деген. Демек, x плюс a, b. Азаматсыңар. Балдар, анда бүгүнкү сабагыбызды мына ушун менен жыйынтыктайм. Бүгүн силер алгебра предметине кириштиңер. Башкача айтканда, алгебра жөнүндө маалымат алдыңар. Өзгөрмөлүү туюнтмалар жөнүндө жаңы билимге ээ болдуңар. Анда анын ичинен коэффициент, аныкталуу областы жөнүндө түшүнүк алдыңар. Ошондой эле көнүгүүлөрдү иштей алдыңар. Бул алган билимиңерди турмушта керектүү учурда пайдаланасыңар деп ишенемин. Үйгө тапшырма, балдар. Номер 10, номер 11, номер 12, номер 17, номер 20, номер 21 көнүгүүлөрдү иштеп, мага WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Ар бириңерге ийгилик каалайм.